кичинекей кезимде эле ошол аябай чыйрак болчумун. 4 жашыман ошо атка миндим. Ат үстүндө койгой тарттык, тоого чыктык. Телевизор баягы кийинирээк көргөзүлүп калды. Ошондо баягы биз Кыргыздын кыйын балбандары ошол Жеңиш Дамбаев деген агайыбыз бар эле, Руслан Искенов деген, Сарыл Чекиров деген агайларыбыз ошол мындай кээде мындай телевизордон мелком көргөзүп, газеталарга чыгып калчу. Анан ошолорду көрүп, анан мындай кыялданчубуз да. Кыялданып ушунда мен да күрөшкүм келет депчи. Анан биздин айылда негизи ар бир көчөдө мындай чоң байкелерибиз кичинекей балдарды мындай чогулуп калганда, "Эй, давай күрөшөсүңбү" деп, анан бизде ошол тополдун үстүндө күрөшчүбүз. Самостоятельный кыйын болчу. Бирде мени сөздү аябай чукуптап сүйлөп койчу мен. Алдар класс жетекчиси айтар эле, мелис аябай активный мындай сөздү жок жерден айтып турат деп. Анан көбүнчө чоң эне чоң атасына үйүр болчу. Ошолордун да көп калып калчу, жатып мейлем деп койчубуз биз экөөбүз. Мындай жашап калганда. Анан 5 класстан интернатка кетти. Ошол кезде жанагы Бишкек шаарында общеобразовательный школа-интернат бар болчу, спортивного профиля деп койчу, имени Надежда Константиновна Крупская деген. Ошол мектептен бир топ кичинекей балдар, тренерлер келишти. Айылдаштардын көбүн мындай көрөштүрүп көрүп, анан ошол мени тандашты ошол жерден. Анан байкелерим алып анан ошол август айында алып келип, ошол интернатта экзамен тапшырып, анан экзаменде дагы жакшы өтүп кеттим. Баягы упражнениялер жасатты, ар кандай мостко турганды билчүмүн ошол кезде. Турникке тарттырды. Анан жагы өтүп кеттик, анан ошол окуп калдык. 1-ай, 2-ай, ошо 1-чейрек аябай кыйналдык, үйдү сагындык, тоону сагындык, ат мингенди сагындык. Анан үйгө бир каникулга бир барып келгенден кийин анан көнүп кеттик. Үйдө келгенде анан апасына айтат экен: "Ой, мага аманчылык болсо, өмүр берсе, мен астымда көп нерселер болот." Апасы айтып калат: "Ой, эми тынч андан көрө эле жөн жүрсүнчү, ага чейин эми Кудайым бардыр" деп тамашалап коем. Ошо менен анан Ленинградка окууга кетти. Ошол Ленинград шаарына ушу милициянын жумушуна өттүк. Анан уголовный розыскада иштедик. Эми баягы уголовный розыскада иштеп жүргөндө, милицияда иштеп жүргөндө спорттун көп пайдасы тийди. Баягы коркпойсуң биринчиден, экинчиден баягы принципиальность, үчүнчүдөн мындай бир чыдамкайлык. Эми баягы уголовный розыск аябай ушунчалык бир оор жумуш да негизи милициянын ичинен. Ар кандай кылмышкерлер менен күрөшөсүң ошол кезде. Ошондон бери эле спортту дагы тыштаган жокмун. МВДда дагы иштеп жүргөндө дагы күрөшүп жүрдүк. Самбо менен күрөшүп жүрдүк, дзюдо күрөшүп жүрдүк. Жаш кезимде 2 жолу чемпион союз болгон. Аны көп кишилер билбей калды. Союз убагында курама СССР командасынан кирген болчу убагында. Юношам союзду уткан. Андан кийин ушу окууну бүтүп туруп органдар иштеп кетти, бирок баягы күрөштү тыштаган жок. Жашоочулардын бейпил турмушун көчөдө кенен басып, эртеби, кечпи, момундай ар кандай башаламандыктан биз коргошубуз керек. Анан эмнеге иштеп атабыз биз? Эл үчүн иштеп берели деп эле, элди коргойлу деп эле, элге үмүнтүлүп атабыз. Элге жакындатып атам мына милицияларды, эл менен болгула. Ар бир начальникти керек болсо ар бир айыл, ар бир көчө билиш керек налицо. Могу биздин начальник милициябыз. Могу биздин участковый. Рядовой сотрудниктин бир чачы түшсө, руководитель головой будет отвечать. За каждого сотрудника. Мен ушул кесиптештерге да айтып кетет элем, мына өздүк курамга. Эл менен чогуу, эл менен жакшы иштегиле. Биз солдатпыз. Каяка бар десе, ошол жерге барып иштеп беребиз. Кайтамын ганаң эй, атадан гана калган мурасты.
жаңырып заман ей, жаңымың баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл, табышын угуп тыңдап жүрөкпе. Кадырын туюп барктанам мен, кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилек өмүрүн берген бизге канчадан Бүгүнкү ушул өзүмдүн кубанычымды дагы ушул алтын медалды ушул кыргыз элинин баягы стабилдүү болуп, өнүп өсүп, ушул кыргыз элине арнайт элем да. 3 жыл 4 жыл катары мен ошо дүйнөлүк чемпионатка катышып, мына жылы Алла Таала буйруптур, барып туруп дүйнөлүк алтын медалды бизге кыргыз эли алып келип берди. Бул улуттук курама команда башкы маршруттар болгон үчүн мен ошону жаш балдарга үлгү кылып айтып берсек болот да. Чемпионат бирге ошо күрөшөм деп барган эле бул уже жеңиш да. Бул негизи ушу айтып кеткендей, кишинин характери абдан чоң роль ойнойт экен. Биздин спортчуларга кичине ушул жактан кичине аксап атабыз да. Күнүнө 2 маал тренировка кылат. Эртең менен эрте 6-да жумушка чейин. Анан кийин жумуштан кийин. Жумушту да калтырбайт, тренировканы да калтырбайт. Эрк да ошонун баарычы. Бул эрк болмоюн андай режимге көнүш кыйын да өтө. Тренердин айткан нерселерин четко жазат да. Биз айттыкпы, схватканы мынча минут мындай жазап коюш керек десең, хоть чарчап жылбай турса да туруп жазайт да. Ошол спортто эң негизги моменттердин бири да. Залды да калтырбайт да. Өзү келип, анан балдар менен ар дайым акыл насааттарын берип, союзный школа болбой эле баягы күчтүү болгон да. Ошол кездеги нерселердин баарын айтып, балдарга түшүндүрүп, өзү дагы иштейт ар бир бала менен күрөшүп. Спорт бул мен үчүн бардык нерсе деп эсептейм да. Ушул даражага жеттим. Жумуш жагынан дагы, окуу жагынан дагы, үй бүлө жагынан дагы, досторду күтүү жагынан дагы, бардык жагынан ушул спорттун аркасы менен жетиштим деп мен өзүм эсептейм. Күрөш федерациясында 98 жылдан бери азыр ошо жумушта иштеп келатат. Канча деген балдарга жардам берген. Убагында биз да күрөшкөнбүз. Биздин да убагында көп колдоо көрсөтүп, күйүп, күрөштү сүйөт, колдон келген жардам берип жүрөт. Он очень хороший лидер, он наставник, и он сам очень такой мудрый человек, и поэтому у него как бы все получается. Мен абдан сыймыктанам ушундай бизде үлгү ала турган адамдар биздин жаныбызда болгонуна. Когда спрашивали у человека, что самое главное в мужчине, один олимпийский чемпион трехкратно сказал, это сила. Я всегда задумался, почему это. Оказывается, сила это не то, что мы думаем. Уши поломанный, борец, туда-сюда. Сила любви, благородства, сила ответственности, сострадания, мужества. Вот в эти качества, в силе характера и так далее, так далее, так далее, вот эти качества присущи Мели Сарай. Бүгүнкү күндө мындай дүйнөлүк уровеньде спортсмендерди даярдаш үчүн көбүрөөк каражатты бөлүшүбүз керек. Спорт менен биз таанылабыз. Айсулуу дүйнөлүк чемпион болгондо кандай деген мына сонун кубанычта болдук биз. Дүйнө жүзү дүңгүрөдү. Залды көрдүңүздөр. Флаг, гимн ойнолуп атат. Биздин байрагыбыз көтөрүлүп атканда бул ушунчалык мына кыргыздар деп туруп кийинки поколение сыймыктанышат да көп. Анан элди тааныйт. Спорт күчтүү жерде бул мамлекет күчтүү мамлекет деп эсептешет.